Мен келиниме айттым, сен главврачка барып айтчы, бул врачтар укпай атса сени. Главврачка барып айтчы, сен боюңда бар экенин көрүп туруп өзү мындай боору ачып келсе керек деп. Барса секретаршасына айтып, жок деп киргизбей коюптур. Анан эртеси күнү дагы кагаз жазып, кагаз түрүндө жазып. Жок дене секретаршасына бер ушу кагазды. Аны окугандан кийин келсе керек бул деп айтсак, бирок келбептир. Келбегенде бул главврач укпаса, врачтар да укпаса бизди деп ал жерден алып, баланы алып чыгып кеттик. 15-inde самолетко чейин скорый келип турмакчы Бишкектен. Бишкектен скорый келип турмак. Биз бала дегенди биз араңдан зор калып кеттик. Коркуп, эшикке чыккандан кийин дем ала албай, жанагы жери ачык, буттары, ошо жерлеринен жакшынакай кылып коюшпаптыр. Врачтар жана медсестралар, реанимацияда иштеген медсестралар эч кандай мындай кызыгып бир балага көңүл буруп коюшпаптыр да. Анан Бишкек самолеттон Бишкекте түштүк да, скорыйга чалдык да биз. Бизди тосуп алдыңарбы депсек, жок, бизди уже Жалал Абад областынын главврачтары уже отказ кылып койду деп, ал жактагы немелерден отказ кылып коюптур. Скорыйлар дагычы. Биз барган күнү воскресенье болчу. Воскресенье күн болсо дагы ошонусуна карабастан приемныйда баламы тосуп алышып, сразу алып киришип, аякта врачтардын кандай акмак врачтар силер жактагылар деп. Ушундай жаман болушту. Ушундай иттин баласындай эле кордоп салыптыр балаңарды деп тосуп алып, ошол жактан дарыладык да. Дарылап, ал чириген жерлерин дарылап бүтүп, кийин айыккандан кийин башын тигишти. Тигип атып дагы ушундай Мелис Сейдуллаевич деген врач тикти. Өттө наразы болду Жалал Абадтын врачтарына. Ушундай шалак врачтар иштейби силер жакта деп. Кече күнү ошо кызым өтүп кетти. Биз кызыбызды айласыздан аны моргко бердик да. Ушу врачтардын шалакылыгы жөндөн жөн жабылып кетпесин. Айдай кызым бизден кийинки да канчалаган ыйлаган энелер бар, аларды деле укпайт, бизди ушунча, бизди укпагандан кийин жөнөкөй карапайым элдерди вообще укпайт да бу акмактар.